1950-жылдары ашкере патриот интеллигенттер Манастын элдик эпос экенинен катуу шектенип, Манасты бурмалоо жолу менен эптеп бир эпос жаратмай болушат. Ошондо чылгый коммунисттердин бирөөсү Саякбайдан талап кылат. Саке дейт, ушу Манасты бурмалап, анан бир коммунист кылып бербейсизби дегенде, айласы алты кеткен Саякбай эки саны мыжыга кармап отуруп мындай жообун айткан экен. Ey közü güygen çok ele, sözü tigen o ele, atandın görü yer Manas, o tügötkür oşonda partiyanda çok ele dep katıra joobun aytkan eken.